Сукамбет Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби мугалим Сыдыкова Мээрим. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы балдардын укуктары. Сабактын максаты: окуучулар балдардын укуктары боюнча маалымат алышат, окуучулар слайд көрүшөт, ойлорун айтышат, суроолорго жооп беришет. Окуучуларды укуктарын билүүгө үйрөнүшөт. 1989 жылы 20 ноябрда балдардын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. 20 ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү, 1 июнь балдарды коргоо күнү. Балдардын укуктары 20-кылымдын башында балдарга карата зордук зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде кабыл алынган. Балдар бактылуу балалыкка укуктуу. Балдар эс алууга укуктуу. Балдар эне тилинде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутунууга жана өз элинин маданиятын сактоого укуктуу. Балдар үй-бүлөдө тарбияланууга жана камкордукка укуктуу. Балдар өз оюн билдирүүгө укуктуу. Балдар оор кара жумуштан корголууга укуктуу. Балдардын баарынын укуктары бирдей сакталууга тийиш. Балдардын укугун коргоого жана алар үчүн кам көрүүгө ар бирибиз милдеттүүбүз. Кана балдар айткылачы, балдардын кандай укуктары бар экен жашап жаткан мамлекетинде? Бир бала төрөлгөндө туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууга жана ошол мамлекеттин жараны болууга укугу бар. Ар бир жаран үй-бүлө курууга укугу бар. Ар бир жаран маалымат алууга укугу бар. 1989 жылы 20 ноябрда балдарды коргоо жөнүндө конвенция кабыл алынган. Ар бир жаран ооруканадан бекер дарыланууга укугу бар. Ар бир жаран эс алууга укугу бар. Бир атуу билим алууга укугу бар. 1 июнь балдарды коргоо күнү. Ооба балдар, туура айтасыңар. Чыныгы адамдар өз өмүрүндө 3 нерсени: дарак отургузуп, үй салып, бала тарбиялап чоңойтушу керек. Балдардын укуктары бузулган фактылар азыр көп болууда. Адам укуктарын коргоо боюнча декларациянын кабыл алынганына быйыл 72 жыл болду. 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар Уюму тарабынан адамдар укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алышкан. Өкмөт жана анын мыйзамдары адам укуктарын коргошу керек. Ар бир жаран тилине, жашына, улутуна, расасына, социалдык абалына карабастан тең укукта болушу керек. Дагы бир жолу балдардын баарынын укуктары бирдей сакталууга тийиш. Балдардын ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн зордук, зомбулуксуз чөйрө жаратуу шарт. Балдар жердин жандуу гүлдөрү, балдарды коргойлу.